Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы куралдуу чыр-чатак. Өзбекстан ок жеп каза болгон 2 кыргызстандыктын сөөгүн өткөрүп берди. 183 мамлекеттик кызматкердин диплому жасалма. Арасында депутаттар, министр, облус башчысы жана мэрлер бар. Окуучулар 12 класска чейин окуй баштайт. Билим берүү министри Бейшеналиевдин реформалары. Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып, эфирде күнжүрүш маалымат программасы, студияда Мирлан Маматалиев. Саламатсыздарбы? Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы куралдуу чыр-чатакта 2 адам көз жумду. Окуя 5 апрелде кечке жуук болгонун Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматы билдирди. Каза болгондордун бири 37, экинчиси 31 жашта. Алар Өзбекстанда туулуп өскөнү, 2012 жылы Кыргызстандын жарандыгын алганы, өзбек паспортунда сактап жүрүшкөнү кабарланды. 2 адамдын өмүрүн алган чек ара чатагы эмнеден улам чыкты? Темага кабарчыбыз токтолот. Кыргыз-өзбек чек арасындагы куралдуу чыр-чатакта октон каза болгон Жалал-Абад облусуна караштуу Аксы районунун Дейрес айылынын 2 тургунунун сөөгү Маданият авто жол өткөрүү жайы аркылуу Кыргызстанга өткөрүлүп берилди. Окуя 5 апрелде кечке жуук болгон. Чек ара кызматы маалымдагандай, аталган аймакта бир нече кыргыз жараны атчан Өзбекстандын аймагына жүк алып өтүүгө аракет кылып, кошуна өлкөнүн аймагына 500 метр кирген. Өзбек чек арачылардын токтотуу талабына баш ийбегендиктен аларды кармоо учурунда чыр чыккан. Каза болгондордун бири 37, экинчиси 31 жашта. Алар Өзбекстанда туулуп өскөнү, 2012 жылы Кыргызстандын жарандыгын алганы, өзбек паспортунда сактап жүргөнү белгилүү болду. Өзбекстан чек арачыларынын маалыматынын негизинде Кыргызстандын жарандары жалпы суммасы 20 000 АКШ доллары аткезчилик жүктү өткөрүп бараткан. Кийинчерээк белгилүү болгондой, каза болгон жарандар Өзбекстанда туулуп өскөн жарандар болуп, 2012 жылы Кыргыз Республикасынын жарандыгын алышкан. Алдын ала маалыматтарга караганда, алар өздөрүнүн Өзбекстан Республиканын паспортун сактап калышкан. Бүгүнкү күндө окуя болгон жерде эки өлкөнүн чек ара өкүлдөрү жолугуп кырдаалды талкуулады. Жыйынтыгында ар бир тарап өз алдынча иликтөө жүргүзө турган болду. Коопсуздук чек ара тармагы боюнча серепчи Мурат Бейшенов чек арадагы аткезчиликти токтотуу оңой эмес деген пикирде. Айтымында чек арадан мыйзамсыз товар ташуу ар убакта болуп келген. Айрыкча соңку убактагы кымбатчылык контрабанданын ар тараптуу күч алышына себеп болууда. Ситуация, что все сейчас дорожает, экономическая. Жаз келип дүйнөнү кымбатчылык каптап, элдин жашоо турмушу да оорлошуп турган учурда карапайым калк курсак тойгузуунун амалын көздөп ар кандай жолдорго барышы мүмкүн. Мунун бир жолу аткезчилик. Анткени чек арадан мыйзамсыз өткөн азык-түлүктүн баасы төмөн болот. Бирок бул мыйзамсыздыктын күч алышына алып келет. Ошондуктан күч түзүмдөрү чек араларды тыкыр көзөмөлдөп иш алып баруусу кажет. Биз коңшулар менен болгон мамилебизди бекемдешибиз зарыл. Ал эми коомдук ишмер Доспол Нур уулу контрабанда бардык жерде бар экендигин айтат. Эң татаал маселени да чечсе болот деген коомдук ишмер мындай окуялардын алдын алуу үчүн чырды болтурбоонун жолун издеп, иштеп чыгышы керектигине токтолду. Эгерде ошону контрабандалык товарды биринен бириге мыйзамдаштырып өткөрсө болот. Бирок алар күткөн прибыл кирешет түшпөй калыш үчүн ушундай жолдорго барып атат. Тартип ар бир мамлекеттин ичинде болуш керек. Ар бир мамлекет тартипсиз болгондо анархия болуп калат. Биздин мамлекеттин ичинде дагы мыйзамга баш ийишибиз керек. Мыйзам кээде жакшы болушу мүмкүн, жаман болушу мүмкүн. Мыйзамды кабыл алдыкпы, аны ыйык кармашыбыз керек. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек аранын узундугу 1378 чакырым. Эки өлкөнүн ортосундагы талаштуу тилкелердин узак убакыт бою чечилбей келишинен улам. Чектеш аймактарда чыр-чатактар арбын катталып турчу. Бирок өткөн жылы чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын Ташкенттеги сүйлөшүүлөрүнөн кийин чек аранын тактала элек тилкелеринде жергиликтүү тургундардын суу жана жер талаш маселелери, курал колдонгон учурлар дээрлик токтогон эле. Тазагүл Эмилбекова, Аскар Маратов, Нью ТВ.
Президент Садыр Жапаров Қазақстандын өлкө башчысы Касым-Жомарт Токаев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Анда чегара маселеси талкууланганын президенттик администрациянын басма сөз кызматы кабарлады. Жапаров Токаевден чегараны Кыргызстандын жарандары үчүн ачуу маселесин оң жагына кароону өтүндү. Казак президенти бул жаатта тийиштүү органдарга тапшырма бере турганын билдирип, Садыр Жапаровду Центера компаниясы менен талашты жөнгө салуу жөнүндө макулдашууга кол коюлушу менен куттуктады. Жеке менчик медициналык лабораториялардын биринен коррупцияга аралашуу иштери аныкталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы билдирди. Саламаттыкты сактоо тармагындагы жемкорлук иштери боюнча жүргүзүлгөн текшерүүдө жеке менчик лабораториялардын бири коррупциялык жолго барганы белгилүү болгон. Алар бейтаптарды текшерүүгө көбүрөөк жөнөтүп туруу үчүн медициналык мекемелердин жетекчилерине пара берип келишкен. Бул факты боюнча козголгон иштин алкагында лабораторияга тинтүү жүргүзүлүп, каржылык бузууларга, маркетингдин мыйзамсыз сыкмасына жол берген далил документтер алынып, медициналык мекемелерге накталай акча которгон кош бухгалтерия тастыкталган. Бул мыйзамсыз аракеттер өлкөгө салык төлөөдөн качууну күбөлөп турат. Ошол эле учурда кызмат көрсөтүү акысын негизсиз кымбаттатууга алып келет. Лабораториянын жетекчиси кармалып, УКМКнын тергөө амагына камалды. 183 мамлекеттик кызматкердин диплому жасалма экени белгилүү болду. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Ал арада текшерүү жүрүп жаткан мезгилде мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер арасынан 40 адам өз каалоосу менен жумуштан кетип, жергиликтүү кеңештин 2 депутаты мандатын тапшырышкандыгы ачыкталды. Ал эми жасалма диплом даярдаганга катыштыгы бар окуу жайлардын кызматкерлерине да катуу чара көрүлөрү эскертилүүдө. Жасалма диплому бар кызматкерлердин арасында жогорку саясий кызматта иштегендерден тарта айыл аймактарда эмгектенген адистер да бар. Укуктук жактан алганда жасалма дипломдуу кызматкерлер иштеген мөөнөттөгү эмгек маянасын толугу менен төлөп берүүгө тийиш болсо, мындай териштирүүнүн арты менен чыныгы билимдүүлөр менен сабатсыздар иргелип каларын эксперттер билдиришүүдө. Теманы Шекер Сатыбалдиева улантат. 200-гө чукул жасалма диплом. УКМК тараткан билдирүүгө ылайык арасына жогорку кеңештин депутаттары, министр, судья, ички иштер органдарынын кызматкерлери, министрликтерде жана ведомстводо эмгектенгендер, президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү, шаардын мэрлери, муниципалдык кызматкерлер айтор нечен жыл бою жасалма диплом менен иштеп келген кызматкерлер бар. Текшерүү жүрүп жаткан учурда өз каалоосу менен кызматтан кеткен 40 мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер, мандатын тапшырган 2 депутат болгон. Мунун баары өзгөчө 90-жылдан кийинки өз билемдиктин жыйынтыктары дешет талдоочулар. Коомдук ишмер мурдагы билим берүү министри Шенгүл Болжурова документ иштерин такташтырууну туура демилге деп бааларын, муну буга чейин эле жүргүзсө болоорун айтат. Ичендеген башаламандык сабатсыз адамдардын жогорку кызматтарга, маселе чечүүчү таасирдүү орундарга баруусуна эртерээк бөгөт болуп, анын кесепеттери азыраак болмок деген ойдо. Бул түбү дипломду гана эмес. Мунун түбү туура эмес кадр маселесин жүргүзүү проблемасы болуп атат. Экинчи, мына билим системасы аябай жаман болуп калды, жаман билим берип атат, төмөндөп кетти деп атат. Төмөндөткөн кимдер? Ошондуктан бул өтө бир эле карап турган эле проблема эмес. Бул өтө өзөктүү, элибизге, билимибизге, деле элибиздин рухуна өтө оор жарат алып келген нерсе да. Ошондуктан муну менен аябай күрөшүш керек. Эми атайын кызмат жасалма документ даярдаган окуу жайлардын кызматкерлерине чара көрүлөрүн эскертүүдө, бирок териштирүү али толук аяктай элек. Президенттин тапшырмасы менен мындай жоопкерчиликти аркылап жаткан УКМК дегенде териштирүү 3 айга созулаарын айтканы менен жооптуу түйшүктүү иш болгондуктан мөөнөтү узартылгандыгын билдиришти. Ал эми эксперттер жасалма документтерди такташтырууда тизмени жабык бойдон калтырбай, кайсы кызматтарда кимдер иштегенин аты жөнүн да ашкерлөө керек дешет. Анткени коомчулукта мындайды биле жүрүүсү кажет. Билим алууда, ишке орношууда бул сыяктуу көрүнүштөр сабак болот. Bunun bardığın teң tizmesini çıkarış gerek, коомчулук бардығын тең билиш керек. Акимдер, өзгөчө жанагы министрлер, айыл өкмөттөгүлөр баары тең билип, буларды экинчи кызматка албагандай кылыш керек да. Болбосо, азыр жашырып эле мынтип жалпы санын көрсөтүп койсо, ошол эле диплом менен ошонун жартымысы дагы эле иштей бериштери мүмкүн. Бирок канткен күндө да маселе аягына чейин чыгуусуна кызыктар болгондор арбын. 183 адам жасалма диплом менен иштеп аткандыгын айтып эле койбой, аларга мыйзам алкагында чара көрүлүүсү кажет. Укуктук талаада акыйкат териштирилип, 5 жыл бою жасалма документ менен иштеп бюджеттен майын алып жүргөнүгү далилденсе, кызматкердин ошол аралыкта алган каражаты кайра мамлекетке төлөнүп берилүүсү керек. Мындай аракетти юристтер алдамчылык беренесине ылайыктуу деп сыпатташып, тиешелүү кызматтар териштирүүдө тыкыр чара көрөт деген үмүттө.
Жалған дипломды алғандардың бардығы жазаға тартылыш керек. Эми баягы анда аябай көбөйүп кетет деп кандайдыр гуманизм, принцип гуманизм десе, жумуштан кетип алган айлыктары өтө оор суммада, өзгөчө суммада алган болсо, ошол суммалардын бардыгын бюджетке кайтарыш керек. Себеби алар мамлекетти алдады да. Мамлекетти алдагандан кийин алдамчылык бул мошенничество, бул өтө оор кылмыштарга кирет. Өлкөдө жогорку кызмат адамдарынын жасалма документ боюнча ЧРБга чейин чатак айланып, коомчулукта талкуу жараткан көрүнүштөрдө орун алгандыгы белгилүү. Анын арты менен айрым депутаттар мандатынан кол жууса, диплому жасалма экендиги билинип, айып төккөндөр да катталган. Мындан сырткары өткөн жылдагы шайлоо учурунда диплом маселесинен улам кээ бир талапкерлер каттоого алынбай калган жагдайларда болгондугу жашыруун эмес. Шекер Сатыбалдиева, Мээринбек Жусупбек уулу, Нью ТВ. Мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, ошондой эле мамлекеттик жана жергиликтүү бюджеттен каржыланчу мекеме уюмдар тарабынан мыйзамдардын так жана бирдей аткарылышын көзөмөлдөө боюнча ыйгарым укуктардын алкагында 7565 текшерүү жүргүзүлгөн. Натыйжада 16700 мыйзам бузуу катталган. Мындай маалыматты башкы прокурор Курманкул Зулушев жогорку кеңеште башкы көзөмөл органынын аткарган иштери тууралуу баяндама жасап жатып билдирди. Мындан сырткары жарандардын укуктары менен эркиндиктерин коргоо максатында прокуратура органдары тарабынан 1108 текшерүү жүргүзүлүп, 2263 мыйзам бузуу аныкталгандыгы белгилүү болду. Курманкул Зулушев эл өкүлдөрүнүн суроолоруна да жооп берди. Жыйындын жүрүшү тууралуу кезектеги материалда сөз болот. Прокуратура тарабынан көтөрүлүп, Парламентке өткөн жылдын отчетун бергени келген башкы прокурор Курманкул Зулушев бир жылдагы аткарган иштерине токтолуп, мыйзамдуулуктун сакталышы, жарандардын укуктары менен эркиндиктерин коргоого багытталган иштерине токтолду. 2021 жылы прокуратура органдары мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө, анын ичинде коррупцияга каршы аракеттенүү, жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин сактоо, жаш балдардын укуктарын коргоо багыттары боюнча жалпысынан 7565 текшерүү жүргүзүп, жыйынтыгында 16718 мыйзам бузуу фактысы аныкталып, 7900 прокурордук акты киргизилди. Мыйзам бузууларга жол берген 6408 кызматкер тартиптик жоопкерчиликке тартылып, 1491 материал кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Мамлекеттик тилде узакка созулган отчет уккан эл өкүлдөрү дароо эле суроо жоопко өтүштү. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин соттук иштери боюнча көзөмөлгө алып берүүсүн суранган уулу Сейитбек Атамбаев анын абалы боюнча түшүндүрдү. Узакка созулуп кетти деген эл өкүлүнүн суроосуна башкы прокурор менен жогорку соттун өкүлү бүгүнкү болуп жаткан териштирүү, соттук иштин жүрүшү, анын кечеңдеши боюнча себебин айтышты. Мына 8 күндөн бери мына 11-ине чейин сотто кылып койду, күн сайын 2 жолу больницада жатат да, больницада коем деги скорый алып кетти. Соттон 2 жолу алып кетти. Эми ар бирөөсүнүн ата-энебиз бар, эми просто так тоже нельзя же так поступать. Просто силерден сураныч да. Я почему вам верю? Потому что вы тоже вот в свое время против власти выходили. Поэтому я вам верю, да? Ошон үчүн сизден сураныч. Курманкул Токтаралыевич, ушуну көзөмөлдөп бериңизчи, мына кесим боюнча камерадан сүрөп кеткен. Өз көзүм менен көргөм мындай атамды. Буттарын колун баары сыйрылуу болчу. Бир да эме жок да, мындай сдвиг жок да. Бүгүнкү күндө кой таш окуясы козголгон иштердин бардыгы мурда козголгон иштер. Бир да кылмыш мен козгогонум жок. Бардыгына объективдүү баа берип, түшкөн арыздар боюнча да чечимдер туура кабыл алган негизинде бүгүн бир да кошумча иш козголгон жок. Ошо козголгон иштердин бардыгын бириктирип 3-кө бөлгөнбүз. Сотто каралып аткан. Эгерде соттолуучу сыртта жүрүп сотко келбей койсо, мажбурлап алып келүү чечим чыгарылат да. Камакта жаткан адам жөн алып келинет, ал ким болбосун. Бирок ошо органдагы сыйлаган негизинде ал кишини ооруп атат деп келбей койгондо мына кече мурунку күнү ошондой чечим чыгарды, бирок иш 20 апрелге жылып кетти. Бул жерде сотторго өтүнүч түшкөн, өтүнүчтөр багы ачык отурумдарды өткөрүү тууралуу. Фото, видео записи жазуу тууралуу. Ал өтүнүчтөрдүн баардыгы канааттандырылган. Процесстер ачык болуп атат. Элдер көрсүн деп кошумча бир залга LED экран орнотулду. Өзүңөр билесиңер. 1 май сотунун алдына дагы LED экран орнотулду. Болгону
сот отуруму ошо тараптардын соттун катышуучуларынын келбегендигине байланыштуу ошо созулуп атат. Жыйындын жүрүшүнө саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевге карата анын жүргүзүп жаткан иши тууралуу да суроолор берилип, башкы прокурор мамлекеттик кызматкердин этикасын сактоо боюнча сунуш бергендигин белгиледи. Бейшеналиев жөнүндө да чара көрүп атабыз. Просто кээ бир кызыккан тараптар буга көңүл бургусу келбейт да. Бейшеналиев боюнча өзүнө биз эскертүү бердик. Өзүнө жана талас боюнча айткан боюнча. Андан кийин жанагы больницага барып алып сүйлөгөн сөздөр боюнча кызматтык этиканы бузгандыгы боюнча кабинет министрине сунуш бердик. Андан кийинки органдарга карата айткандыгы боюнча дагы тартиптик чара көрүү боюнча сунуш бердик. Бүгүн анын мөөнөтү бар, кабинет министри мен ойлойм кийинки жумадан карап жообун берет деп. Коомчулуктун көкөйүнө тийген каржы пирамидалары, анын курмандыктары тууралуу суроода жыйында көңүл сыртында калган жок. Маалым болгондой, өткөн жылы каржы пирамидалары боюнча 3310 сотко чейинки өндүрүштер келсе, жабырлануучулар 3308 адам болгон. Жалпы келтирилген чыгым 465 миллион сомдон ашык экендиги аныкталган. Ал эми бул жылдын башынан бери бул багытта 577 кылмыш иши козголсо, жабырлануучулар 653 адам болгон. Ушул кыйын экономикалык абалда финансовый пирамидалар көбөйүп атат да. Ошонун бирине Финико компаниясына мага Бишкек шаарынын пенсиядагы медик Уржанова эжекебиз кайрылыптыр. Мага ошогондор көп дейт да. Ошондой финансовый пирамидаларды көзөмөлгө алыңыз деп мен суранат элем. Абдан көп болуп, мен ойлойм депутаттардын баарынын дарегине эле келип атат ошондой арызданган каттар. Бизге арыз келип түшкөндүктөн тез арада ыкчам иштерди козгоп, бир нече адамды камаганбыз. Менимче чыгым бир 400 миң тегеретесинде доллардын. Ал жерде пирамиданы уюштургандар тилекке каршы 2 сутка кеч калыппыз. Башка өлкөнүн жарандары экен качып чыгып кеткен. Бирөөсү Өзбекстанда кармалып турат. Бүгүнкү күндө пирамиданы түзүүгө шарт түзгөн юристтер, ошо офисинде иштеген кызматкерлер камакта. Биздин негизги максат жана материалдык чыгымды өндүрүү. Бул жерде жарандардын баягы кандайдыр көз карашын өзгөртүш керек болуп атат. Кумтөр улутташтырылды деп кечээ эле жар салынганы менен буга чейин анын артынан көптөгөн жетекчилер кылмыш иштери козголгондугу белгилүү. Мындан улам канча мамлекеттик кызматкер Кумтөр боюнча жоопко тартылып, кандай өңүттө иш козголуп жаткандыгына депутат Шайлообек Атазов кызыкты. Сиз мына 1 жылдан бери Кумтөр боюнча иш алып барып атасыз. Канча премьер-министр кылмыш жоопкерчилигинен тартылды, канча министр, алар кимдер? Бүгүн кандай болуп атат алардын абалы? Тергөөнүн алкагында жогорку кызматтарды ээлеген, алардын ичинде Акаев, Бакиев, 6 премьер-министр, 3 депутат, ошондой эле бардыгы 27 адамга карата кылмыш иши козголгон. Бүгүнкү күндө 8 адамга карата бул Пирматов, Узакбаев, Батырбеков, Оторбаев, Сарпашев, Жумабеков, Атаджанов, Жунушалиев, Айдаралиевтер соттук кароого иштери жиберилип, айыптуу өкүмдөрү чыкты. 1 жылдык отчетту мамлекеттик тилде жасап, эне тилдин кадырын көтөргөн башкы прокурордун мындай ишине ыраазы болгон эл өкүлү Нурланбек Шакиев мамлекеттик органдардын жетекчилерине үлгү болгондугун белгиледи. Бирок кыргыз тили мыйзамынын аткарылышын көзөмөлдөөнү башкы прокурордун өтүндү. Мамлекеттик тил боюнча мыйзам бүгүнкү күндө толук иштебей, толук аткарылбай келатат. Айрыкча мамлекеттик органдардын жетекчилери тарабынан буга кайдыгер мамиле көп. Ошонун негизинде иш кагаздары, иш жүргүзүү көбүнчө расмий тилде болуп, мамлекеттик тил экинчи орунга сүрүлүп калган учурлар бар. Ушул жагындагы сиздер бир жакшы көзөмөлдөп берсеңиз, урматтуу Курманкул Токторалиевич. Жогорку кеңештен суранат элем. Мыйзам долбоорлору өкмөт эки тилде чыгарасыздар, канча каражат. Мыйзамды да бузуу, экинчиден канча каражат расход болот. Мына сиздер да өзүңүздөрдөн баштасаңыздар, мен сунушум. Мыйзамдардын баарын бир тилде алып чыгып карасаңыздар, мамлекет тилде. Башкаларга үлгү болот эле да. Мындан сырткары жыйында мурунку президенттерге козголгон иштер, аларга тагылган айыптар, ошондой эле мыйзамсыз курулуштар, жеке менчикке өтүп кеткен мамлекеттик объектилер тууралуу суроолор да берилип, көзөмөлгө алып берүү сунуштар айтылды. Соңунда токтом долбоору көпчүлүктүн добушу менен колдоо тапты. Арсланбек Шекер Сатыбалдиева, Мээринбек Чусупбек уулу, Нью ТВ.
Ковид илдетинен да коркунуч жараткан гепатит дарты өлкөдө нечендеген адамдардын өмүрүн кооптонтууда. Дарысы табылбаган бул илдет менен күрөшүүдө алгылыктуу иш жүрбөгөндүктөн абал курчуп кетти. Мындай пикирин билдирген эл өкүлү Нурланбек Шакиев келерки аптадан Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкмөттөн тиешелүү жетекчилерди парламентке чакырып бул боюнча маалымат алуу керектигин көтөрдү. Себеби ковид илдети деп көңүлдүн баары ушул жакка бурулуп, бирок гепатит бир аз четтеп калды. Ал эми тажылуу вирустун дарысы айыктыруу жолдору табылган менен тилекке каршы гепатиттики нечен жылдан бери табылбай, мунун кесепетинен канчалаган бейтаптар көз жумган көрүнүштөр болууда. Чындыгында бул дарт боюнча республикада абал оор, өзгөчө Ош, Жалал Абад аймактарында оорунун түрү күчөп баратат. Андыктан кечиктирилген чараларды чогуу чаран көрүп, улуттун саламаттыгын сактап калуу зарылдыгын билдирди. Бул ковидти дарыласа болот экен, бирок гепатитти дарылоо абдан кыйын экен. Өзүңүздөр билесиздер, бул адамдын канында кала берет экен. Канчалаган чоң өлчөмдөгү акча каражатын талап кылат экен. Канча адамдар өмүр менен кош айтышып атат, канчалар үмүт менен, акыркы үмүт менен жашап атат. Ушул боюнча биздин аткаруу бийлигинин, министрлер кабинетинин түздөн түз саламаттык сактоо министрлиги ушул акыбал боюнча бизге кийинки жумалардан бир келип маалымат берип, муну талкуулап, бул чараны биз алдын ала көп иштерди жасабасак, бунун кесепети өтө оор болчудай болуп турат. Кыргызстанда алгачкы жолу 9 азык-түлүктү камтыган кластердик бирикмелер түзүлүүдө. Айыл чарба министринин орун басары Азамат Мукашевдин айтымында мурунку жумада министрлер кабинети тарабынан агро өнөр жай комплексин насыялоо долбоору жактырылган. Анын алкагында сүт, эт, кант, тоок жумурткасы, жашылча жемиш, картошка, өсүмдүк майы, дан өсүмдүктөрүнүн улуттук кластердик бирикмелери түзүлүп, анын катышуучуларына насыя берүү каралган. Долбоордун максаты азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо, агро өнөр жай кластерлерин өнүктүрүү аркылуу жеңилдетилген насыялоо жана лизинг берүү жолу менен агрардык сектордун чарба субъекттерин колдоо болуп саналат. Бул долбоорго 9 миллиард сом каралган. Ар бир кластерга 1 миллиардтан келип атат. Ичинден бөлүшүү структурасы агрегаторлорго, кайта иштечүү мекемелерге жана ТЛЦлерге бул 45% кетип атат, 55% каралган акчадан непосредственно өзүнүн фермерлерге, өндүрүүчүлөргө, товаропроизводительдерге берилип атат, берилет. Анын шарттары болсо 300 000 сомго чейин ушундайлык калтырды, ФСКныкындай күрөөсү жок, алышат фермерлерибиз. Экинчи категориясы болсо 500 000ге чейин, бул уже күрөөсү менен негизинде сөзсүз агрегаторлор менен келишимдер болуш керек. Жана ушундай эле айта кетиш керек, фермерлер жана башка да организациялар ушу айыл чарбада алек иштеп жүргөндөр 1 миллион сом жылдык обороту көбүрөөк болгону 5 миллион сомго чейин кредиттерин ала алышат. Бирок негизи баары сунуштар берилгенде Айыл банк менен РСК банкта 2 банк иштейт бул долбоордун ичинде. Алар болсо ушу нормативно правовой базасы менен ылайыктуу уже каралып чыгышат негизи. Кыргызстандын билим берүү тармагында комплекстүү реформалар башталды. Анын алгачкы натыйжалары 3-5 жылдан кийин сезиле баштайт. Анын толук ишке ашуусу дээрлик 10 жылдан ашык убакытты талап кылат. Бул тууралуу билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев билдирди. Реформанын алкагында мугалимдердин ишин стимулдаштыруу, беделин көтөрүү, орто мектептерге STEM системасын киргизүү, окуу китептерин басып чыгаруу саясатын өзгөртүү жана окуучулардын жылдык окуу саатын кыскартып 12 жылдык окуу мөөнөтүн өтүү, 11-12 класстарда балдарга кесиптик билим берүү пландалууда. Билим берүү тармагында башталган реформалар ал кандай жыйынтыктарды бериши ыктымал, кабарчыбыз Каныкей Бозгонова баяндайт. Кыргызстан эгемендүүлүктү алган жылдардан бери билим берүү тармагында мезгил агымына жараша айрыкча шаар жерлеринде азын-олак өзгөрүүлөр болбосо, айылдагы мектептер советтик билим берүү системасынан толук арыла элек. Ошондуктан бул тармакка чоң реформа керек экендиги коомдо байма-бай айтылып келет. Азыркы ааламдашуу доору өлкөдөгү саясий экономикалык өзгөрүүлөр билим берүүнүн максаттарын кайра карап чыгуу милдетин койду. Ушул жылдын февраль айында билим берүү министрлигинин башына келген Алмазбек Бейшеналиев бул багытта олуттуу өзгөрүүлөрдү киргизүүгө бел байлап турат. Билим тармагында реформа жасоо учурдун талабы болуп турат.
негизинен билим берүү тармагында жаңылануу баягы коомчулуктун дагы эң негизги бүгүн суроо талабына айланды десек жаңылышпайм. Ошого байланыштуу биз билим берүү тармагында бир катар иреттүү жаңыланууларга, модернизацияларга барууну чечип жатабыз. Бул жалпысынан алганда административдик башкаруудан баштап мыйзам укуктук базабызды жаңылоо, андан сырткары ошо окуунун жалпы мазмуну сыяктуу бир катар маселелердин үстүнө токтолмокчубуз. Реформанын алкагында каралган комплекстүү иш-чаралардын алгачкысы административдик башкаруу системасынан башталат. Тактап айтканда, жаңы окуу жылынан тарта жалпы билим берүү мекемелеринин жетекчилери бир канча этап критерийлерден турган конкурстун негизинде дайындалат. Аны менен катар район шаарлардагы билим берүү башкармалыктарынын кызматкерлери оптимизацияланып, иштөө багыты өзгөртүлөт. Мындагы негизги максат билим берүүнүн сапатына басым жасоо. Мурда метод кабинеттердин ичинде мамлекеттик кызматкерлер эмгектенген болсо, мындан ары бир орто мектепте окутулган предмет боюнча бирден жетектөөчү адис бир штат менен өзүнүн мектебинде, бир штат менен мугалимдер болмокчу. Булар ошо райондун же шаардын билим берүү башкармаларында иштейт. Бул ошол предметтин сапатын көтөрүү максатында ушундай бирдиктүү саясат жүргүзөлү деп жатабыз. Көчө баяндамада белгиледим, мындан кийин билим берүүнүн мазмунуна Кыргыз билим берүү академиясы жооп берет. Кыргыз билим берүү академиясында дагы буга тиешелүү модернизациялар жүрүп, ичинде атайын предметтик кафедралар негизделмекчи. Мындан сырткары 1 апрелден баштап мугалимдердин айлыгы 80%га жогорулап, адистердин таңкыстыгын жоюу максатында педагогикалык багытта окуган студенттердин стипендияларын жогорулатуу каралган. Ал эми мугалимдердин эмгегин баалоо эл аралык талеш системасынын негизинде жүргүзүлүп, мыкты иштегендерге кошумча акы төлөнөт. Ошондой эле STEM, башкача айтканда так предметтерден сабак бергендерге 20%дан жогору кошумча маяна төлөнөт. Дагы бир көңүл буруучу жагдай, Кыргызстандын мектеп бүтүрүүчүсү жаңы долбоору демилгеленип, анда ар бир окуучу мектепти бүткөндө бир же бир нече кесипти өздөштүрүүгө шарт түзүлөт. Мындан ары 0 класс же даярдоо деген түшүнүк жоюлуп, балдар 1ден 12 класска чейин окушат. Окуучулардын сааттарынын жүктөмү азайтылат. Баланын моделинде эң негизги 4 негиз чыгып атат да. Бул 12 жылдык билими тууралуу аттестаты. Андан сырткары бала бүтүрүп атканда бир же бир катар кесиптерге ээ болгон сертификаттар, мына ушунун саясатын баштап атабыз. Балдар жок дегенде баягы чач тараштыкты, кийим тиккенди, тамак бышырганды, баягы жөнөкөй электротехника менен иштегенди үйрөнүп чыкса, бул жаман болбойт. Эң жакшы ушу кесип болуп эсептелет. Ошону менен катар мектепте окуучуну спорттун бир түрүнөн жарым профессионалдык деңгээлде чеберчилигин уюштуруу жана бүтүрүүчү искусствонун бир түрүн өздөштүрүп чыгышы керек. Билим берүүнүн мазмунун өзгөртүүнүн өзү эле бул тармакта чоң өзгөрүүлөргө алып келерин адистер айтат. Биз болсо канча көп 1200-ге жакын саат окуйбуз, бирок ийгиликтерибиз аз. Эми үчүн ийгиликтер аз. Себеби баягы биринчиден милдеттүү билим берүү менен биз багыт бербейт экенбиз да, балдарды багыт боюнча өнүктүрбөйт экенбиз. Бул бир, экинчиден көп сабак окуп, балдардын бош убактысы аз болот экен. Көп сабак берип, мугалимдин дагы убактысы өзүн мындай өнүктүрүүгө, кошумча адабияттарды үйрөнгөнгө убактысы жетпейт экен да. Ошон үчүн мына ушул багытты тандап алуу менен окутуунун мазмунун жакшыртуу. Айрым талдоочулардын айтымында мындай реформа билим берүү тармагына кечигип келди, бирок ааламдашуу заманынын талабы. Ошондуктан биз буга баары бир барышыбыз зарыл дейт алар. Реформалар эч ак эле керек болчу. 10 жыл керек болсо 15 жыл, 20 жыл мурунчу. Бирок ошо убакка чейин созулуп келатат. Демек, ушул система менен бүтүргөн окуучулар азыркы заманда биздин эле мамлекет эмес, дүйнө жүзүндө орун таппаганы. Көп учурларда бизде кандай бир жумушчулардын эң жогорку жумушчулар эмес, квалификациясы жогору эмес. Кичинекей же жок квалификация жумуштарда иштеп жүрүшөт. Эгерде мисалы Орусияны алып көрсөк, мындай жумушчу болуп жүрүшөт. Ошон үчүн анан биздин экономикабызды да көтөргөн. Ошо эле мамлекет башкаруу системасына даярдаганга ошо мектептен башталат да. Билим берүү багытында башталган реформалардын алгачкы натыйжалары 3-5 жылда сезиле турганын министр Алмазбек Бейшеналиев билдирди. Айтымында аны толук кандуу ишке ашыруу дээрлик 10 жылдан ашык убакытты талап кылат. Каныкей Бозгунова, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ.
Ушу жылдын биринчи кварталында 36 миллиард сомдон ашык салык жана төлөмдөр чогултулду. Бул тууралуу Бишкектеги маалымат жыйынында мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Исламбек Кыдыргычев билдирди. Анын айтымында салык жыйноо боюнча белгиленген план 103% аткарылган же 1 миллиард 126 миллион сомго көп жыйналган. Бул былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 14,6 миллиард сомго көп. Ал эми 3 айда 10 миллиард 205 миллион сом камсыздандыруу төгүмдөрүн чогулуп, план дээрлик 405 миллион сомго ашыгы менен аткарылып, өткөн жылдын ушул мезгилине караганда 1 миллиард 425 миллион сомго көп чогултулган. Кыдыргычев белгилегендей, салыктар боюнча пландык тапшырмаларды ашыгы менен аткаруу бир катар факторлордун эсебинен мүмкүн болгон. Салыктар боюнча пландык көрсөткүчтөрдүн ашыгы менен аткаруу бир катар факторлор менен камсыз кылынган. Алардын ичинде ошо смарт салым боюнча смарт салым долбоору боюнча киргизилген компоненттердин негизинде, албетте контролдук кассалык машиналардын колдонууга өткөрүү боюнча иштердин да негизинде белгилеп көтчү маселе 2022 жылы 3 айында 18 миңден ашык контролдук кассалык машина бүгүнкү күндө регистрация болуп ишке киргизилди. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз, саламатта туруңуздар.